Онлайн режимде даяр турат. Бул жерден түз эфир болуп атат телевиденияга. Анда алгач өнөр жай объектилерди ачууга даяр жалпысынан 40 ишкананы ачууга уруксат берүүңүздү суранабыз. Өзгөн районунун Чымбай айыл аймагындагы Турдумамат Сарыков атындагы орто мектептин курулушу бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Аталган билим берүүчү мекеме эгемендүүлүк күнүнө карата өлкө аймагында ачылган 100 объекттин катарында ачылып, ага президент Садыр Жапаров онлайн форматта катышты. Азыркы Кыргызстан баш аталган Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгынын урматына реалдуу сектордун жана социалдык тармактын бир катар объектилерин ачканы турабыз. Турдумамат Сарыков орто мектеби мындан 30 жыл мурун 200 окуучуга ылайыкталып салынган, бирок анда 600га жакын бала билим алып келген. Окуу каналарынын жетишпегендигинен улам окуучулар 3 нөмөт менен билим алып келишкен. Эми минтип 2 кабаттуу мектептин курулушу бүткөрүлүп, жаңы окуу жылында окуучулар 1 нөмөт менен гана окушат. Кудай толук мектеп жаңы окуусунда даяр. Кудай бирси кабыл алган мына 2 сменге, 3 сменге окушат болчу. Окуучулар мектепте шарт начар эле, шарт начарлыгынан 3 сменде окушуп, лабораториялык, практикалык сабактар өтүүгө такыр шарттар жок эле. Кудай буйруса, мына 2 мектебиз ремонт болуп даяр болуп калды. 1 сменге өтүп, ушу балдарына 5 километр алыска аралыктан да окуучулар келет. Аларга дагы ыңгайлуу шарт болуп калат, Кудай буйруса, 1 сменге өткөндөчү. Учурда ишке берилип жаткан билим уясы жалпы 375 балага ылайыкталып салынган. Анда долбоордун баасы 107 миллион сомду түзүп, курулуш иштерин Тапик жоопкерчилиги чектелген компания жасаган. Аталган компания имаратты 1 жыл 6 ай убакыт аралыгында курган. Имарат толугу менен заманбап шартта салынып, жаңы эмеректер менен жабдылган. Билим уясында физика, химия, биология, кол эмгек жана компьютердик каналар да каралган. Мектеп өзү сметалык баасы 107 миллион айланасында тегерегинде. Анан бул мектептин өзгөчөлүгү бул ушул Өзгөн районунда азыркы учурда эң эле заманбап мектептин бирөөсү. Эң эле заманбап десек да болот. Себеби дегенде ар бир бардык шарт бар ичинде, бардык жабдуулар бар. Спорт зал, активный зал, ашканасы бар. Биз өзүбүздүн ушу тарабыбыздан биз куруучу компания Осо Тапик ушул аракет кылдык. Аябай азыркы заманбап материалдардан куруп, ушу элге кызмат кылып, көп жылга кызмат кылсын деген ниетте курдук. Окутуучулар жаңы мектептен сабак өтүү үчүн атайын курстардан өтүп даярданышкан. Анткени заманбап технологиялар менен жабдылган билим уясында компьютердин жардамында сабак өтүшөт. Даярдыктар жакшы, аябай. Ошол азыр өзүбүз каникулда дагы жөн турбастан ар кандай сайттарга кирип, курстарга жазылып, окууларды, курстарды окуп, сертификаттарды алдык. Мына мен өзүм дагы ушунча жыл иштесем дагы да иштегим келип, өзүм ушундай окугум келип, курстарга жазылып 3 ай жөн жатпастан окудум. Эми мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушул бардык класстарыбыз заманбап технологиялар менен камтылды да. Бардыгыбызда ушу телевизорлор коюлуп атат. Бардык шарттарыбыз туура келип атат. Жакшы неме менен интерактивдүү усулдар менен ушул жаңы окуу жылын ачып алабыз деген ойдобуз. Өзгөн районундагы Чымбай айылында жалпысынан 650 түтүн жана 3700 кожолук жашайт. Айылдагы бардык окуучулар бул мектептен билим алууга келишет. Андыктан жаңы билим уясынын салынышы жергиликтүүлөрдү өзгөчө кубантты. Биздин Чымбай айылыбызда 650 түтүн бар, 3750 кожолук бар. Биздин айлели бүгүнкү күндө аябай кубанычтабыз. Ушу Алтын уя мектебибиз ачылып, көптөн күткөнбүз бул мектептин ачылышын. Кудай кааласа ушул мектептен чоң окумуштуулар, илимдүүлөр, министрлер чыгышын каалайбыз. Эң жакшы мындай сүйүнүчтүү неме болуп атат да. Мектебибиз жакшы, мына 2 этаж болуп ачылып, şu айылдардын баары жок, мына энелер, аталар баары жок сүйүнүп атабыз. Кубанычта күндөбүз. Себеби биздин неберелерибиз, чеберелерибиз ушул мектептин окуйт, Кудай буйруса. Анан кийин ушуну баштаган үстүбүздөгү турган неме президенттерге, ошонун жамааттарына жана ушул жерде мына жаңы окуу жылына кирип аткан мугалимдерге баарына алкыш айтабыз. Бул мектептин курулушуна бир эле мугалимдер эмес, ал жердеги окуган окуучулар эмес, жалпы эле биздин айылдын тургундары
аябай кубанычтуу болуп атат. Себеби ушул мезгилге чейин бизде мындай типтүү мектептер болгон эмес да. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгы жана эгемендүүлүк күнүнө карата Өзгөн району боюнча жалпы 3 объект пайдаланууга берилди. Алардын катарында 60 орунду бала бакча жана 719 гектар кайрак жердин сууга жерге айланышы бар. Учурда район боюнча 20дан ашык объектилердин курулушу жүрүп, жакынкы убактарда ачуу пландалууда. Район боюнча биздер өзүңүздөр билесиздер, президенттин катышуусу менен онлайн режимде бизде Өзгөн району боюнча 3 объект. Дагы 1 объект ушул. Андан кийин Төрткөл айкын Кыймыл айылында дагы 60 орунду бала бакчанын курулушу бүтүп, ал да ишке берилип атат. Андан тышкары Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө Жаманадыр массивинде президенттин жеке өзүнүн фондунан 100 миллион сом акча каражаты кетип, 719 гектар жер кайрак жерден кайра сугат жерге айланып атат биринчи этапта. Ошол объекттин ачылышына бүгүн онлайн режимде сиздер менен күбө болобуз. Андан тышкары бизде бүгүн өзүбүздүн райондун деңгээлинде дагы Кароол айыл өкмөтүндө Ынтымак айылында ал жерде да бала бакчанын ачышы болгон атат 60 орунду. Жалпакташ айыл өкмөтүндө 14 миллион сомдук акча каражат кетип, мектептин ачылышы эртеңки күнгү билим күнүнө даяр болуп атат. Белгилей кетсек, Кара Кыргыз автономиялуу облустунун 100 жылдыгына карата 100 объект куруунун алкагында бир катар жаңы өнөр жай ишканаларынын социалдык объектилердин ачылышы болду. Анда 60 объект жана 40 өнөр жай ишканасы пайдаланууга берилди. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.